Кыргызстанда 6 жылдан бeri өтүп келди. Быйыл 7-нчи жыл болду. Жибек жолу темир ат жарышы. Бул эми дүйнөдө эң кыйын, анан эң кызыктуу жарыш болгон. 6 жылдан бeri биз карап жүргөнбүз. Анан быйыл өзүм да катышып көрөйүн дедим. Анткени мен 5 жылдан бeri велосипед тебем, жарыштарга катышам. Жана бревет деген жарыштар бар, 200 км, 300 км 2 жылдан бeri катышып келем, 3 жылдан бeri катышып келем. Тоого чыгам, альпинизм менен машыгып, анан неге катышып көрбөймүн деп быйыл катыштым. Аябай сонун болду. Эртең болсо эртең деле катышат болчумун. Аябай кызыктуу болду. Оор болду. Чындыгы аябай оор болду, бирок ошонусу менен кызык болду болуш керек. Өзүбүздү сынап. Silk Road Mountain Race. Көптөн бери кыялданып жүрдүм эле. Быйыл катышканга мүмкүнчүлүк болду. Бул деген 2000 км чакырымга биздин тоо зоолор аркылуу быйыл старт оштон башталды. Анан Кызыл Кыя болуп, анан кой жолу ашуусу менен 3800 метр. Анан Дараат коргонго түштүк, Чоңалайга бардык, базовый лагерь Пике Ленина. Анан ошол жактан Гүлчөгө түшүп, Гүлчөдөн Ылай Тала, Карагулжа, Алайкуу, анан Алайкуунун адам баспаган жолдору менен Төрөгатка чыктык го, Арпага. Андан ары Кел суу, Каракол, Сары жазды айланып келишти. Каркыра менен маршрут ошондой болду да, Караколдо финиш болду. Педаль как будто сени педальды акырын артка жылдырып коем да. Басып кетип атсаң алдыга бурулуп келип калат да, как будто атайын бирөө эме болуп калгансың. Баягы сыйрылып, буттар деп коет эле, баягы шишип калат го. Канча проценти жетет экен аягына? Отек болуп калыптыр даже. Жарымы жетет. Жарымынан аз жетти. Общий канчадан катты? Общий 100, жарымы жетти, бирок по времени жеткендерден азыраак жетти. Бул жарыш Жибек жолу темир ат жарышы Silk Road Mountain Race Ош шаарынан башталды да. Башталарынын астында биздин улуттук телеканалыбыз ЛТР телеканалыдан журналисттер келип интервью алган болчу. Ошолор эми мен жергиликтүү деп менден алышты. Организатордон алышты. Анан чет элдик жаран деп Новая Зеландка бир Карен деген кыз бар эле, ошодон интервью алышты. Анан жарыштык кеттик, мен ал кызды көргөн деле жокмун. Бир маал деле Алайга жетип дарыялардан өтө баштадык. Эми дарыядан өтөйүн десем эле бир кыз жаныма келип калды. Мен өтө албайм, мага жардам берип коюңузчу деп. Анан мен эми кыргыз болуп туруп конок киши суранып атса жок деп кетип калыш уят го дедим да, анан намыс болуп кетти да. Анан эми бул жарыштан да ыйык нерселер бар, эркек джентльмендик кылып бул кызга жардам берип коеюн дедим да. Анан макул деп анан тигин темир атын алып өттүм, өзүнүн колунан жетелеп алып өттүм. Сайда аябай чоң болчу. Бир сайдын ичинде эле 20 жеринен агат да. Анан өзүм атым алып өттүм. Ошентип бир 30 сайдан өттүк го. 30 сайдан ошону жетелеп өтөм, велосипедти жетелеп өтөм, өзүмкүн жетелеп өтөм, чарчап калдым. Кийин жарыш бүткөндө Бишкекке келип баягы интервьюн көрбөйүнбү? Карасам ошо интервью берген кыз ошо экен. Мына интервьюну экөөбүз берген экенбиз катышуучулардан. Ошол экөөбүз ошол жерге жолугуп калып 30дай дарыяны чогуу өтүппүз да. Мына тагдырдын тамашасы. Перевал кой жолу 3811 метров. Вот это вершина. Где я стою, вершина перевала. Анан 30дай мөңгү сууларын өттүк да, дарыялардычы. Мустак, бутуз менен өтөбүз. Анан чарчадык. Тиги Пикленинан жол менен кетип бартабыз базовый лагерге. Түн кирди, караңгы, түнкү 12 болду. Анан аябай чарчадым. 2 киши үчүн иштеп. Анан бир жерде эс алайлынчы деп жолдо баратып, каерде токтосом экен деп, тала, түн, караңгы. Анан бир маалда карасам бир палатка туруптур. Биздин жарышчылардын бирөөсү токтогон экен. Анан ошону көрүп эле мен да могул жерде эс алайлынчы деп токтоп калсам, тиги Новая Зеландка мен кете берейинчи деп калды. Макул, эми
сиз кеткиңиз кааласа кете бериңиз анда деп мен токтоп калдым. Анан эми палаткамды коюп атсам эле кеткен да. Бир малда эле карасам эле жарык болуп кетти. Анан кайтып келди анан. Кайтып келип калды бат эле. Мен деле силердин жаныңарда эле эс алайынчы токтоп калдым. Анан жалгыз коркуп окшойт караңгыдачы. Анан макул дедим, мен 3 сааттан кийин турам ойготуп коем десем, ооба деди. Бир 3 сааттай эле эс алдык. Таңамал 3тө ойгондуктан анан экөөбүз эмелер буюмдар чогултуп анан кайра жөнөп жолду улантып, анан эртең менен жетип барбадык биринчи чекпоинткочу CP1ге, базовый лагерь Пикалидина. Едет лев. Вот. Со львом мне здесь не страшно. Вот. Тут еще Новозеландка за нами. Мындай актангандай болбойн, балким жайыраак жүрдүмбү, бирок андай дейин десем, биринчи 2 күн 240 жарышка 240 киши чыккан, мен ошонун ичинде бир 90 жолу кетип бараткам 2 күнчү. Анан ошол кыз астыма чыгып калып, анын темир атын өткөрүп, анын колунан жетелеп суулардан өткөрүп, бир 30дай дарыядан өткөрүп, анан өзүм өтүп, шайым кетип, чарчап көп убакыт жоготуп койдум. Ар бир сайдан өткөндө эле мени 5-6 участок ашып өтүп атты да. Ошо мен ошо кызга жардам берип жүргөндө толтура киши ашып өттү. Ошол жерде көбүрөөк убакыт жоготуп койдум окшойт. Джентльмен болуп, бир аз ошол жака көбүрөөк убакыт кетип калды го. Бирок өкүнбөйм. Сонун катыштык. Ал кызга да жүзүм ак жардам бере алдым. Кыргыздардын мындай гостеприимствосын көргөздүк десек болот. Андан сырткары сөзсүз бул катышуу бизге аябай чоң тажрыйба болду. Анткени жана Powerbank эле сүйрөп жүрө бербей, бул велосипедке динамо втулка деген бар. Велосипеддин өзүнүн энергиясын чыгарып, ошо менен фонариктер иштеп турат. Ошондой сөзсүз алыш керек экен катышам деген кишилерчи. Ошол убакыт эконом болот экен да. Анан кийин навигатор деген бар. Биз телефон менен улам карап убакыт жоготуп аттык, адашып кетип калып аттык. Ошол навигатор эле коюп коюш керек экен, түз эле ошону карап эле кетет оңгул. Ушул өкө аябай мындайча айтканда Silk Road'ун тагдырын чечип коет экен да. Катышуучунун тагдырын чечип коет экен. Ушул өкө аябай жардам берет экен, убакыт экономдойсуздар, бир топ убакыт жүрөсүздөр. Буюрса ушул өкөнү алсаңар, жарышка катышсаңар, ойлойм маарага убагында жетип барасыңар го депчи. Кармоту да. Я правильно сделал, что аквашуз купил. Ал эмне? Баягы суда киет турган обувчу. Уверенно жүрөсүң да, бутуң тайып кетпейт, эме кылбайт. А мен шлёпкада калган эмесмин, жылаңайлак кечип жүрбөдүм. Жылаңайлак опасно, бутуң астына баягы таш катуураак тийип калса. Жок, уже пофиг болуп калат экен. Катуу тиди эмне тиди толгондо сезбей калат экенсиң. Эми баягы зарядкалаш керек да, телефон зарядкалаш керек, фонарикти зарядкалаш керек, Powerbank'ым да бүтүп калган. Анан жолдо бир магазин издейсиң, кафе издейсиң, кирип, баарын зарядка салып коюп 1 саат күтүп отурам барып, толгучайынчы. Ал 1 саатта деген жок дегенде 15-20 км жүрүп койсо болот да. Анан күндө элестет 20 км 2 жумада канча болот? 150 км жүрүп коесуң, 140 км жүрүп коесуң, жок дегенде. Жок, 10 күндө эле 200 км жүрүп коесуң. 20 күндө 20дан кошуп отурсаң. Бул зарядка эле. А навигаторчу? Навигатордон да адашып убакыт жоготуп атык. Навигатор болсо дагы күндө бир 10 км минимум кошулат. Ошондо 10 күндө 100 км. Тигини кошсоң, короче, мындайча айтканда 400 км көбүрөөк жүрөсүң да. Телефон мен навигация кылып кандай проблема болуп атат? Убакыт жоготуп атык. Кандай жок, кандай проблема? Улам телефонду карайсың, телефонго кармайсың. Телефондун картасы, тректи карап кандай убакыт кетет? Жок, эми аны мындай рульга коюп койсоң, карап кете бересиң. А биз чөнтөктө болчу да телефон. Эмне үчүн чөнтөккө салып койдуң? Анткени рульга бизге неудобно эле, мен кое турган жерим жок эле. Ал үчүн атайын эме бөлөк нерселер бар эле ал жердечи. Ал батпайт болчу. Балким ал жерге аны коюш керек. Бирок жаан жаса аны да жабышың керек да. Навигатор эле оң да, анткени навигатор кичикей. Ал жерде бирөө чалып, телефон чалып сени кыжалат кылбайт. Навигатор болуп жол көрсөтүп кете берет. Өзүнүн ишин эме болуп.
бар бир эң ыңгайлуу. Кокпит. Даже колу можно поставить. А тут еще и вода вот здесь. Тут можно перекус сюда. Вот такой вот кокпит. Вот так лучше, наверное. Руль, шүрлі молоко. Буюрса эмки жылы сөзсүз катышам. Кудай ден соолук берсе сөзсүз катышам. Анан эми быйыл катышып бир аз тажрыйба алдык да. Сөзсүз динамо втулка алам. Улам пауэрбанк издебей отурбай. Анан навигатор алам. Өтө көп буюм албагыла. Мүмкүн болушунча эң жеңил чыгыш керек. Бирок суук болуп кетсе кийимиңер болуш керек. Жан болуп кетсе курткаңар болуш керек. Анан жеңил эле палатка. Канчалык жеңил болсо ошончолук жакшы. Эми палатка бир 500 грамм эле болсун. Жок, палатка эмес, спальник 500 грамм эле болсун. Палаткаңар деле 1 килограммга жетип жетпеген болсун. Анан кийимди деле өтө аз эле кийим алгыла. Пуховик, дождевик бүттү. И точно жетесиңер. Анан эмки жылы кыздар менден жардам сурабай эле койсунчу. Мен эмки жылы бир аз азыраак джентльмен болом дебейинби? Бул жарыш өзү индивидуальный жарыш да. Ар кимдин өзү менен өзү болуш керек. Ошон үчүн бул жарышка чыдагандар гана катышат, чыдагандар гана жарышат. Ар ким өзү менен өзү. Бирөө жардам берсе да болбойт. Артынан суу тамак ташыган да болбойт, анда дисквалификация болот. Ошон үчүн ар ким өзүнө ишенгендер гана катышыш керек. Буюрса ошого машыгабыз, даярданабыз.